Кече түндө Лейлек районунун Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу катталып, эки тараптан тең жараат алгандар бар экени кабарланган. Бул окуядан кийин кырдаалды жөнгө салуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатканына карабастан, туура эмес маалыматтарды таратуу менен ич ара элдин оюн бурмалоого жана абалды курчутууга аракет жасагандар да болду. Ушул кырдаалдан пайдаланып, бүгүнкү күндөгү бийликке түшүнбөй туруп, мамлекеттик өзүнүн ички сырлары болот да. Ошонун баарын баягы ачыктап берүү бул туура эмес. Анткени бир эле мамлекеттин эмес, баягы бир үй бүлөнүн дагы өзүнүн купуя сырлары болот, ички. Ошол сырларды сакташыбыз керек. Эгерде тынччылыкты каалаган болсок, жанагындай провокаторлорду, туура эмес маалыматтарды таратып, ошондой эле биздин баягы купуя сактала турган сурамжылоон жараткан адамдарды жокотуш керек. Мамлекеттер аралык маселени чечүүдө эки тарап тең акыл калчап иш алып барбаса, жыйынтыгы элдин убалына барып такалат. Андыктан ар кандай провокацияга алдыруучу маалыматтарды айтып, же чыгарып жаткан үй баатырлары душмандын ишин жасабай, абалды түшүнүп, анан сүйлөшсө жакшы болмок, дейт юрист Ахунбай Кошоев. Өзүнүн огороду эгилбей жатат болуш керек. Же болбосо бу жерде чала бала эптеп улкуп бир жашоо кылат. Ой жүгүрткөнүн мындай илимий көз караш менен маргиналдап коет. Эгерде сотка болбосо, далай ооздордун, кем акылдардын сөзү саясатка чыкпайт эле. Көчөдөн өзүңдүн турмушуңду оңдой албай жүрүп, анан президент сен мындай иш кылгын, анан Ташиев сен мындай иш кылгын дегендин өзү туура эмес. Анан үйдө отуруп алып эле өзүңдүн үй бүлөлүк маселелериңди жакшылап чече албай, анан кийин эл дарбыса эчек кошо дарбыйт болуп эле ар кайсыны айта бергенден ал мамлекетке зыян болот кайта. Бул боюнча кала тургундарынын да пикирин угуп көрдүк. Буларга провокацияларга иш алдырбашыбыз керек. Эми азыр 1-2 жылда, 3 жылда чечилбейт бул мындай нерсе менен. Ушунча 30 жылдан бери жүлүк эми Садыр Жапаровдун иштегенибизге мындай чыдай албайбызбы дейм да. Иштеп атат мына, буюрса мына болуп атат нерсе, бул жакшы нерселер болуп атат. Биздин военныйлар өзү негизи туура эле кылып атат баардык жагынан. Өз үчүн арабызда эптеп уруш чыгарышып элечи. Тажикти ортого кошуп элечи. Андайларга алдырбаш керек. Сабыр кылышка айтайм, сабыр кылып жеңилчи. Биздин президент деле түшүнүктүү адам да. Ойлоп атат. Бүт баарын кеңешип, ойлонуу менен чечиш керек. Акыбал чындыгында оор, эки тараптуу бир пикирге келишип, эки мамлекеттин жогорку эшелонундагы адамдар жокотуш керек, камаш керек, туура эмес провокация кылгандардын баарын. Кандай учур болбосун ички сырды тышка алып чыгуу менен кырдаалды курчутуудан алыс болуп, чек ара маселеси колдон келсе тынчтык жолу менен ыкчам түрдө чечилиши керектиги айтылат. Булардын негизги максаты буларга территория керек, буларга суу керек. Именно Баткендин, Лейлектин себеби теге Ленинабад областында уже bir 5 миллионго жакындап калды эли, көп жашайт да. Ошондуктан теге биздин эң негизги максат границаны абдан тезирээк бекитиш керек да. Эске салсак, кече Лейлек районунун Селкана аймагында коңушу мамлекеттин чек арачылары Кыргызстандын аймагына 20 метрдей кирип келген. Алар чек ара сызыгынан өтпөгүлө деген эскертүүгө баш ийген эмес. Мындан улам Кыргызстандын чек арачылары эскертүү иретинде асманга ок аткан. Жооп иретинде тажик чек арачылары да Кыргызстандын аскерлерине ок чыгарган. Гүлдан Амомунова, Алымбек Бейктурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.